Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Сагынбаева Айнура. 20 жылдан бери бизнес менен алектенем. Менин бир нече компаниям болгон. Учурда 3 компанияга жетекчилик кылып келем. Компанияларым аркылуу ошол себептен кардарлар менен баарлашуу аспаптары да ар кандай. Биринчи бизнесим B2B, экинчи бизнес B2C болгондуктан адамдар менен түздөн-түз баарлашуум керек эле. Бирок мен муну эске албастан бардык потенциалдуу кардарларыма менин ыкмам супер экенин жеткирүүгө чын жүрөктөн аракет кылып жаттым. Продукттун өзүн ушунчалык терең сүйүп калгандыктан кандай гана укмуштуу артыкчылыктарды тартуулай турган ийне жибине чейин төкпөй чачпай айтып берчүмүн. Бирок кийинчерээк продукттун өзү жөнүндө айтып бербеш керек экенин, башкача айтканда продуктка багыт албай, кардарга багытталуу зарыл экенин түшүндүм. Демек, мен сунуш кылган продукт менин кардарыма эмне бере ала тургандыгын, бардык кардарым эмес, дал ушул конкреттүү кардарыма кандай пайда алып келе турган ыкма экендигин айтып беришим керек экен. Бирок бул кетирген катачылыгым көп позитивдүү нерселерди тартуулады. Биринчиден, продукт жөнүндө терең изилдөөгө түрткү берди. Продуктумду ушунчалык катуу сүйүп калууга мажбур кылды. Үчүнчүдөн, кардарга кыскача эле маалымат берип, бул ыкма ага кандай пайда алып келери тууралуу айтуу гана керек экендигин түшүндүм. Ага башка эч нерсе керек эмес экен. Ошондо ал: "Ооба Айнура, мен да англис тилин силердин ыкма менен үйрөнгүм келет" деп гана жооп берет. Эң негизгиси, жаңыдан иш баштап жаткан жаш ишкерлерге айтайын дегеним, ката кетирүүдөн эч коркпогула. Анткени катаны эч нерсе кылбаган адам гана кетирбейт. Каталар бул ийгиликтин бир бөлүгү. Мен өз жеке тажрыйбамда да бул нерсени түшүнүп калдым. Кетирген ар бир катам үчүн ыраазымын. Себеби каталарымдын аркасы менен күчтүүрөөк, акылдуураак, кесипкөйрөөк, анан балким ийгиликтүүрөөк болдум. Ошондуктан ката кетиргиле, коркпогула. Эң маанилүүсү, ката кетирген соң анализ кылып, сапаттуураак кадам таштоо. Ошол себептен алга, коркпогула. Бардыгы сонун болот.